Men düşündüm, önünüz жақсы шықпай атат. Негизи адам уктаганда оң жан баш менен жатып уктоо керек, уктоонун башында. Андан кийин кандай абалга келип калат, ага маани берилбейт. Урматтуу бир тууганым, ошондуктан уктаганда оң жан баш менен ушундай кылып жатыш керек. Анан чалкасынан жатып алган болот, бирок көмкөрөдөн жатып алган, бул ошентип жатып баштабаш керек. Бул ошол шайтандын уктаганына туура келет, ал туура эмес. Адам думчугуп калуу коркунучу бар, жана башка нерселер айтылат да. Ошондуктан уктап атканда ошол даарат менен жатып, аятал курсу окуп өзүңүзгө дем салып, андан кийин оң жан баш менен жатып уктай турган болсоңуз, демек уйкуңуз жакшы абалга келди деген сөз болот. Кудай таалам жакшы уйку берсин. Дайыма даарат менен жатканга, жатардын астында дуа кылып жатканга аракет кылсаңыз, Кудай таалам иншалла жашооңузга иншалла береке берет. Анан уктоо боюнча урматтуу бир тууганым, кызык маселе, жанагы бизде молдолордун арасында сөз бар да, куптан дейт. Куптандан кийин уктаң деген сөз бар дагы. Мына ошол куптан намаз окугандан кийин жанагыдай түндү мындай бир таң атканча отура берүү жакшы эмес. Эгер өтө зар иши болбосо, анда уктап, анан багымдаттан кийин эрте туруп иш жумуш кылганга аракет кылуу керек. Анан дагы кээде биздин аталарыбыз, апаларыбыз мындай балабыз чарчап келди, башка болду деп эрте менен багымдатка ойготпой койгондугу бул натура түшүнүк. Анткени багымдат намаз сөзсүз түрдө парз. Адам чарчап калса уктап калат, бирок ошонун акырындыгын ойготуп, ошого жардам берип коюу керек, урматтуу бир тууган. Анткени биз мусулмандар бирибизге бирибиз кыйналып калсак жардам беребиз, сууга түшсөк тартып алабыз. Ошол сыяктуу эле уктап калган мусулман бир тууганды акырындык менен ойготуп койгонго дагы мындай бир аракет кылсак, бул биздин Кудай астындагы сооп кылган ишибиз болуп эсептелет.